Ayağımızdan beni kutlayın. Akgülдөй, көкгүлдөй, Асия көктүмнү, каяшы татына, кааласаң көкгүлдөй, кааласаң көкгүлдөй. Балдардан келдиңер байрамга. Үй-бүлөңүздөр менен келдиңер. Сонун менде манай. Айланып, майрамдап жүрөбүз. Тең окуп башлап. Азыр Кургун атайын келдиңиз. Акмандан келдик. Бала чакадан конно келдик, небере чегеле. Аябай манай жакшы, жакшы. Бул жалалабаттыктардын бүгүнкү майрамдык маанайы. Анда облустун борборунда өткөн салтанаттуу иш-чарага атайын район шаарлардан келген тургундар да бар. Анткени бул күндү алар башка майрамдардан өзгөчөрөөк көрүшөт. Өтө кубанычтамын. Мына телефонума баарын тартып алдым кызым. Şu kızlardan biýige түшкөнүн, жаштардын түшкөнүн баарыбыз күлүп, кол чаап, мына биздин келечектер. Дагы жамаатыбыз менен, китепкөй менен атайын бул жакка майрамдык кылабыз деп атайын чыккан болчу. Кудай буйрса бүгүн Курманбек стадионуна да барып, ал жакта да командабыз менен колдоп, ал жакта да болобуз иншалла. Манай кандай бүгүн эле? Манай аябай сонун. Күндөн күнгө карагандай сонун. Элдин манайын байкап атабыз, жакшы экенин, бардыгына жылмаюу бар. Ошол эле элдердин жылмаюусу бизге да жылмаюу тартылып атат. Ошондо китепкөйлөр жамааты келдиби жаштар, Ооба, китепкөйлөр жамааты келди. Чогулабыз. Бүгүнкү манайлар негизинен аябай жакшы. Ошо жалпы эле үй-бүлөбүз менен келип, азыр концерттик программага күбө болдук. Эң сонун негизи эле эгемендүүлүк күнүнө эми баркы мен ойлойм жогорку деңгээлде, анткени дегенде садиктен тарта эле жогорку университеттер дагы деги эле эгемендүүлүк күнү азыркы учурда эмне экенин чындыгында мен ойлойм 90% элдин баары билип калды. Анын майрамы канчалык деңгээлде биздин элге маанилүү экенин да түшүндү. Бул деген эркиндик, биздин мамлекетибиз эркиндикке чыккан. Демократиялык өлкө болгондон кийин ушул эркиндикти жакшы көрөбүз, каалайбыз. Ушул сыяктуу. Балдар чакабыз менен келдик, ошол бүгүн күндүн баягы маанисин, тарыхта кандай орду калтырып кеткен, бул күнгө жетүү үчүн ата бабаларыбыз кандай аракет кылган, ошону балдарыбызга түшүндүрүп, бул күндү ордун белгилеп атабыз. Анан биздин балдар да өзүнүн балдарына калтырып, бул күндү эч унутпашыбыз керек. Анткени ошол ата бабаларыбыз эркин жашап турган бир учурда бир түзүмдө жашап, анан кийин кайра эгемендүүлүккө жетип жатабыз. Бул бизге чоң сыйлык. Анткени биз өзүбүздүн тилибиз, маданиятыбыз, тарыхыбыз бар, мамлекетибиз бар. Канчаган элдер бар, өзүнүн мамлекети жок, тили бар. Бирок биз Кудайга шүкүр ошондой жетишке ошого балдарыбызга ошол күндү атайын ажыратып бөлүп, шаңдуу өткөрүүгө аракет кылып жатабыз. Эгемендүүлүктүн 31 жылдык майрамы Жалалабадтын бардык район шаарларында белгиленди. Эркиндик аянтында уюштурулган салтанатта жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жалпы эгемен калкын куттукташты. Бул күн биздин мамлекетибиз, анда жашап жаткан ар бир жаран үчүн эң маанилүү майрам. Эгемендигибиз ата бабалар кылымдар бою күрөшүп, жанын берип, канын төгүп жүрүп бизге калтырган ыйык мурасыбыз. Сиздерди эгемендүүлүгүбүздүн 31 жылдыгы менен куттуктайм. Асманыбыз бүркөлбөй, түндүгүбүздөн күн нуру чачырап, кызыл байрагыбыз бийиктерде желбирей берсин. Өлкөдө тынчтык өкүм сүрүп, кыргыз эли кырсыктардан алыс болсун. Көп улуттуу мамлекетибизде биримдиктин ыры ырдалып, наристелердин кубанычтуу күлкүсү ар дайым жаңырып турсун. Иш-чара концерттик программа ошондой эле сахналаштырылган көрүнүштөр менен коштолду. Мындан сырткары келген конокторго Шумкар атайын көчүрмөн даярдыктагы полкунун машыгуулары жана Жалалабад облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлеринин кылмыштын изин ачуудагы жана алдын алуудагы иш-аракеттери көрсөтүлүп берилди. Эгемен туусун көккө бийик желбиретип жүрө берелик. Жашасын эгемендүү Кыргызстан, ура! Кошумчалай кетсек, майрамдык салтанаттын экинчи бөлүгү бүгүн кечки саат 7-де шаардагы Курманбек стадионунда улантылат. Анда эстрада ырчыларынын коштоосунда жалпы тургундар үчүн концерт коюлары айтылды. Ошондой эле облуста 1000ге чукул милиция кызматкери коомдук тартипти көзөмөлгө алууда.
Белгилей кетсек, Жогорку Кеңеш 1990 жылдын октябрында өлкө аталышын Кыргыз Республикасы деп өзгөртүп, 15 декабрда эгемендик декларациясы кабыл алынган. 1991 жылдын 31 августунда өлкөнүн эгемендик күнү жарыяланган. Бубисара Орозалиева, Яхейдин Боташев, 7 канал, Жалал Абад шаары.